Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс ДМС паспорт котормосу полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Акжол Махмудов Олимпиаданын коло медалын жеңди. Бүгүн 8 августта Париж Олимп оюндарында Акжол Махмудов келемге чыкты. Кыргыз балабаны азербайжандык Санан Сулейманов менен 77 кг салмак категориясында коло медаль үчүн күрөштү. Акжол Махмудов 6-5 эсебинде атаңдашын утуп, коло байгеге ээ болду. Кыргыз спортчусу 25 жашта Токио Олимпиадасынын күмүш байгесинин ээси, дүйнөнүн 2 жолку, Азиянын 3 жолку чемпиону, 23 жашка чейинки дүйнөлүк чемпионаттын коло байгесинин ээси, Азия оюндарынын жеңүүчүсү. Каналыбыздын жалпы эмгек жамааты Акжол Махмудовду таза жеңиши менен, коло медаль алышы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Сүйүнчү Өзүр Жусупбеков Кыргызстанга 4-чү Олимпиада медалын алып келди. Кыргыз балбаны Өзүр Жусупбеков Париж шаарында өтүп жаткан жайык Олимпиада оюндарында 97 кг салмакта коло байге утту. Ал коло байге үчүн беттеште египеттик Мухаммед Кабыр аттуу балбан менен кескелди. Кыл чайнашкан беттеш 1-1 эсебинде аяктады. Кыргыз балбаны акыркы болуп бал алгандыгы үчүн жеңүүчү болду. Буга макул болбогон египеттик машыктыруучу челлендж баскычын басты. Калыстар кайра видео кайталоону карап, Өзүр Жусупбековго дагы 1 упай беришти. Жыйынтыгында Өзүр Жусупбеков 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Муну менен Өзүр Жусупбеков Кыргызстанга 4-чү Олимпиада медалын алып келди. Кыргызстан буга чейин эч бир Олимпиадада 4 медаль уткан эмес. Бул дагы тарыхый көрсөткүч. Булак Суперкежи. Орусия Кыргызстандан барган 42 тонна дарбызды артка кайтарды. Орусия Кыргызстандан барган 42 тонна дарбызды кайтарганы Россельхознадзордун расмий баракчасына жарыяланды. Маалыматка ылайык, унааларды текшерүү учурунда дарбыздар алдына саман төшөлүп ташылып келгени аныкталган. Саманды өсүмдүк деп эсептелгени менен ал үчүн фитосанитардык сертификат болгон эмес. Мыйзамдын талаптары бузулгандыктан 42 тонна дарбыз жүктөлгөн 2 унаа артка кайтарылды деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Ал эми дарбыздарды ташып бараткан кыргыз жарандарына Орусиянын административдик тартип бузуулар кодексинин 2 беренеси боюнча айып тагылды. Ысык көлдө милиция кызматкерлери унаада толготуп жаткан келинди төрөт үйүнө алып барышты. Ысык көлдүн Тоң районунда милиция кызматкерлери толгоосу башталган кош бойлуу аялга жардам көрсөтүштү. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кажысай айылында милициянын улук лейтенанты Малик Кубанычбек уулу, милициянын лейтенанты Адилет Темирканов жана милициянын ага сержанты Нурсултан Мыктыбек уулу жолдун жээгинде токтоп турган унааны көрүшкөн. Жанына барганда унаанын арткы орундугунда толготуп жаткан кош бойлуу аял жана анын жанында эркек киши болгон. Алар жакынкы төрөт үйүн таба албай жатканын, Түп районунан келген үй бүлө экендигин айтышкан. Кызматкерлер рация аркылуу жардам чакырып, кош бойлуу аялды төрөт үйүнө алып барышкан. Анын аман-эсен уул төрөгөн айтылды. Өз кезегинде аялдын үй бүлөсү милиция кызматкерлерине ыраазычылык билдирген. Жуманазарова менен Шаршынбеков мамлекет тарабынан канча сый акы алат?
Париж шаарында өтүп жаткан Олимп оюндарында кыргызстандык балбандар Жолман Шаршенбеков менен Мерим Жуманазарова 2 медаль утушту. Тактап айтканда балбан Жолман Шаршенбеков коло медаль тагынса, Мерим Жуманазарова күмүш медаль тагынды. Ага ылайык мамлекет тарабынан Шаршенбеков 5 миллион сом, Жуманазарова 7 миллион сом сыйак алат. Эгерде спортчу алтын медаль жеңсе, анда ага 10 миллион сом берилет. Булак супергежи. Париж 2024. Кыргызстан медальдардын саны боюнча канчанчы орунга чыкты? Париж шаарында өтүп жаткан 33-чү жайык Олимпиада оюндарында медальдардын саны боюнча Кыргызстан 56-чы орунга жайгашты. 7 августка карата 24 алтын, 31 күмүш жана 31 коло менен АКШ биринчиде. Ал эми 22 алтын, 21 күмүш, 16 коло байге алган Кытай экинчи орунга жайгарса, Австралия өлкөсү 14 алтын, 12 күмүш, 9 коло менен үчтүктү толуктап турат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан 31-чи орунга жайгашып, азырынча лидерликте. Коңшу өлкөнүн коржунунда 1 алтын, 1 күмүш, 3 коло медаль бар. Бул тизмеде Өзбекстан 1 алтын, 2 коло менен 39-чу орунга чыкты. 3 коло байге уткан Тажикстан 66-чы орунда. Учурда Кыргызстан 1 күмүш жана 1 коло байге алып 56-чы сапка жайгашты. Белгилей кетсек, кыз келиндер күрөшүнөн Мерим Жуманазарова күмүш байге, грек-рим күрөштөн Жолман Шаршенбеков коло медаль утту. Жарым жылда Кыргызстанга сырттан 1,4 миллиард доллар которулду. 2024 жылдын январь-июнь айларында Орусиядагы жеке адамдардан Кыргызстанга которулган акчанын суммасы 1 миллиард 316 миллион 200 миң долларды түздү. Кыргызстандын улуттук банкынын сайтында белгиленгендей, бул былтыркы жарым жылда которулган акчанын көлөмүнөн 6,1%га көп. Ошондой эле быйылкы жарым жылда АКШдагы жеке адамдардан Кыргызстанга 32,6 миллион доллар жиберилген. Жалпысынан КМШ жана алыс жакынкы чет өлкөлөрдөгү мигранттардан жарым жылда Кыргызстанга которулган акчанын суммасы 1 миллиард 415 миллион 300 миң долларга жетти. Булак Азаттык. Путин Ирандын лидерин Хамастын лидеринин өлтүрүлүшүнө сабырдуулук менен жооп берүүгө чакырды. Орусиянын президенти Владимир Путин Ирандын лидери Аятолла Али Хаменеинин Хамастын лидеринин өлтүрүлүшүнө сабырдуулук менен жооп берүүгө чакырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Маалыматка караганда Путин ошондой эле Израилдин жарандарына кол салуудан алыс болууга чакырды. Бул өтүнүч Орусиянын Коопсуздук кеңешинин катчысы Сергей Шойгу аркылуу жакында Иранга жасаган иш сапары учурунда айтылган. Шойгу Ирандын президенти Масуд Пезешкиян, куралдуу күчтөрдүн командачысы Мухаммад Багери жана улуттук коопсуздук боюнча кеңештин катчысы менен жолугушту. Маалымат булактары ошондой эле Иран жооп иретинде Орусиядан Су-35 согуштук учактарын берүүнү суранганы кабарлады. 31-июлда Тегеранда Исмаил Ханиянын өлтүрүлүшү аймактагы чыңалуунун күчөшүнө алып келди. Тегеран менен Хамас бул өлүм үчүн Тель-Авивди күнөөлөштү. Иран Израилге тез жана катаал жооп кайтарарын эскертти. Буга чейин Хезболла тобуна жакын булак Израилге жооп соккусу сөзсүз болорун айтып, бирок Иран аймактык согуш ачкысы келбей турганын белгилеген. Бир катар өлкөлөр аймактагы чыңалууну азайтуу аракетинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Кремль Путиндин өтүнүчү боюнча маалыматка комментарий берген жок. Бирок РИА Новости билдиргендей, Шойгу Иранга болгон сапарынын алкагында Ливандын Израиль менен чек арасындагы кооптондурган окуяларды жана Тегерандагы акыркы трагедиялуу окуяларды талкуулаганын тастыктады. Жеңишиңиз секелек кыздарга стимул болду. Президент Мерим Жуманазарованы куттуктады. 7 августта президент Садыр Жапаров Олимпиадада күмүш медаль утуп алган кыргыз балбан кызы Мерим Жуманазарова менен байланышып куттуктоо сөзүн айтты. Мамлекет башчысы кыргыз элинин атынан жана жеке өзүнүн атынан спортчуга жогорку жетишкендиги үчүн ыраазычылык билдирди. Дүйнөнүн чар тарабынан келген спортчулардын Олимпиада оюндарында күмүш медальга ээ болушу чоң ийгилик. Олимпиаданын күмүш медалына ээ болуу да оңойго турган жок. Алтын медаль ала албай калдым деп эч капа болбоңуз. Биз сиз менен чексиз сыймыктанабыз. Сиздин бүгүнкү жеңишиңиз Кыргызстандагы эле эмес, дүйнө жүзүндөгү күрөшкө кызыккан секелек кыздарга чоң дем,
мыкты стимул болуп калды, деди президент. Ал Мээрим Жуманазарованын жеңиши спортчунун жан өрөгөн мээнетинин, машыктыруучулардын талыкпаган эмгегинин акыбети деп баса белгиледи. Ошондой эле спортчуларыбыздын өлкөгө кайтып келишин чыдамсыздык менен күтүп жатканын, аларды татыктуу сыйлыгы менен куттуктай турганын кошумчалады. Өз кезегинде Мээрим Жуманазарова мамлекет башчысына жана жалпы Кыргызстан элине жылуу сөздөр жана баа жеткис колдоосу үчүн терең ыраазычылык билдирип, бул ага жаңы күч, алдыга умтулууга, жаңы бийиктиктерди багындырууга жардам берерин айтты. Белгилей кетсек, Олимп оюндарында Мээрим Жуманазарова кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча мелдештин финалында америкалык Эмит Элор менен беттешти. Ал атаңдашынан 0-3 эсеби менен жеңилип калды. Мээрим Кыргызстандын куржунуна алгачкы күмүш медалды алып келди. Булак Супер Кежи.